Эгерде ошол ортомчулар тарабынан акча жээлбегенде же болбосо ошол так акчанын дайын оту аныкталганда ушундай заводдор ишке берилмек. Бирок тилекке каршы ушинтип жаткан баягы каяды кимди ким көрдү, бир жыбайды тым басты. Ушундай акыбал тилекке каршы мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Жумушчу катары, подрядчик катары башка жумушчу топ менен сүйлөшкөн тарап кантип алдап 20 миллион акчаны кантип кымтып кеткенин биз сиздерге толук түрдө көрсөтүп бердик. Эми мындан ары дагы иликтөө дагы уланат. Сиздерге азыр жалпы ошол аймакты көрсөтүп жана усталардын жасаган иши боюнча тааныштырууну туура көрүп отурабыз. Өзүңүздөр көрүп тургандай, бул ошол усталар жасап кеткен жалпы цехтин. Албетте эми бул бир жагынан алып караганда жоопкерчиликтен качуу болушу мүмкүн, бирок биз укук коргоо органдарынан да кайрылып кетебиз. Сөзсүз түрдө чара көрүп ушул ишти аягына чейин чыгып бересиздер деп. Жумушчулардын биз уккан маалымат боюнча керек болсо ажырашып кеткен үй-бүлөлөр дагы болгонун бизге айтышты. Эмне үчүн ошол акыбалга чейин жеткириш керек? Карапайым жумушчуларды кыйнап. Демек, ишти улам бүтүргөндө ошол нерселердин акчасын убагына берип туруш керек болчу. Саламатсыздарбы урматтуу биздин каналдын жалпы көрүүчүлөрү, аты-жөнүм Абай Карабаев. Биз азыркы учурда Бишкек шаарынын аймагында жайгашкан, ичинде, так ортосунда деп айтсак дагы болот. БМЗ жалпы Ленин заводунун ичиндебиз. Биринчи бөлүктө сиздерге көрсөтүп кеткендей, Кыргыз индустрия ишканасынын жетекчилери, мурдагы жетекчилери атайын кызмат тарабынан кармалгандан кийин ортомчу катары, подрядчик катары башка жумушчу топ менен сүйлөшкөн тарап кантип алдап 20 миллион акчаны кантип кымтып кеткенин биз сиздерге толук түрдө көрсөтүп бердик. Эми мындан ары дагы иликтөө дагы уланат. Биз сиздерге азыр жалпы ушул аймакты көрсөтүп жана усталардын жасаган иши боюнча тааныштырууну туура көрүп отурабыз. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай, бул ошол усталар жасап кеткен жалпы цехтердин бири. Кыршасын жаап, ичин жасап, айнектеринен бери бардыгын квадрат метрин баалашып, ушундай кылып бүтүрүшкөн экен. Өзүңүздөр көрүп турасыздар. Сиздер менен чогуу ичине кирип, кандай иштер болгон бир чагылдырып берели. Бул ачык акционердик коому БМЗ. Өзүңүздөр көрүп атасыздар. Ошонун тушундагы эле цех. Андан сырткары, албетте ушул аймакта биздин коргоо министрлигинин коргоосундагы атайын автомат Калашников куралынын октору чыккандагы бардыгыбызга маалым. Андан сырткары 13-14 блоктон турган цехти ар бир өндүрүш өзүнчө бир уникалдуу деп айтсак дагы болот. Эмне үчүн дегенде бул аймак аябаганда эбегейсиз чоң аймак болгондуктан, болжолдуу бир 10 гектар аймакты түзгөндүктөн, демек бул жакта толук түрдө ошол өндүрүш болуп жатканын өзүңүздөр күбө болуп турасыздар. Бул жактагы имараттарды жалпы демонтаждоо, эски имараттарды жана жалпы курууга сүйлөшүшкөн экен жумушчулар. Андан сырткары алдыгы өзүңүздөр көрүп тургандай ортосу кызыл ошо сызык менен кеткен атайын блоктогу үстүн жаап, ичин бардыгын реконструкциялоо ишине, толук түрдө ремонт ишине бүтүрүш беришиптир катышып. Бул имараттын ичине кирели, өзүңүздөр күбө болуп турасыздар. Бардыгын мындай кылып тосуп өздөрү жаап беришкен. Албетте квадрат метрин өздөрүнчө эсептеп кетишкен. Бул жакта саламатсызбы? Журналисттик иликтөө болот, усталардын жалпы ошол жумушчулардын
айлық маянасы берилбегендиктен ошончо иликтөө болот деле. Анан жалпы усталардын жасаган ишин бир чагылдырып алсак. Краскаланган бардыгы, сырдалган. Дагы баса белгилеп кетчү нерсе, мына керек болсо ошо астынан бери өздөрү тегиздеп, мол атайын ушул стяжка дейбиз, ошо стяжканын ордуна атайын ушундай өздөрүнүн төшөлчү атайын ушу нерселерин алып келип төшөп, ушундай кылып жайгаштырышкан экен. Бул жакка азыр мастердин иш бөлмөсүнө кирели, бар бекен, жок бекен. Тилекке каршы мастер иш бөлмөсүндө жок. Ушул жерге келип биз кеттик эле. Цех боюнча цехтин иштөө мөөнөтү ушундай кылып илип коюптур, бирок албетте эми мындан ары сөзсүз түрдө жолугуп суроо жооп алабыз. Бирок моундай кылып иш убактысы бүтө электе кетип калышы албетте канчалык деңгээлде жетекчилер азыр камалып жаткандыгына байланыштуу ошол жактан да пайдаланып жатышы мүмкүн. Демек, өзүңүздөр көрүп турасыздар. Ушундай кылып демонтаждоо иштерин жүргүзүшүп, керек болсо фундаментине чейин алышыптыр. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Таптаза кылып ушундай кылып тегиздеп беришиптир. Бул жерге башка курулуш курулат деген маалымат айтышты бизге. Эми андай болгону менен бирок жумушчулардын акысы боюнча маселе болуп аткандан кийин тери кургай электе бериши зарыл болчу, бирок ортомчулар тарабынан ушинтип миллиондордун жээлип кетиши албетте карапайым адамдарды эч кандай убайымга абдан салат. Демонтаждоо иши болжол менен могул жерде бир 4 гектар жерде мына демонтаждоо иштерин жүргүзүшкөн экен. Демек, бул жерде бир 2 блоктогу чарба боло турган болсо өндүрүш, ошолордун бардыгын демонтаждалып жок кылган. Советтер Союзунун убагында курулган атайын ушундай блоктогу цехтер болгон. Ушуну өндүрүш, атайын өндүрүш үчүн ушул аймак бөлүнүп берилген убагында. Азыр өзүңүздөр көрүп турган блоктун жалпы дубалдардын пайдубалын, жалпы үстүн жана ошондой эле бардык ичин реконструкциялоо, ошондой эле ичин бардын жасалгылоо иштерин бардыгын ушу жумушчулар кылган экен. Алар дагы баса белгилеп айтышты өткөн берүүдө. Өзүңүздөр көрүп тургандай ушундай жумушчулардын мээнети дагы аябай чоң экенин көрүп турасыздар. Бул жерде сиздер менен чогуу кирип көрөлү, азыр бар бекен бир карап көрөлү. Бул жакта ачык бекен. Жабык окшойт. Мына ушундай кылып тосуп берип, мондай кылып тосуп бардыгын ушундай кылып жасап чыгышкан. Анда эмесе жүрүңүздөр, кийинки ошол усталардын жасаган иши боюнча бардыгыңыздарга көрсөтүп берели курулушчулардын ишин. 2023 жылдан баштап, демек, тыйынын акчасын бербей келгенде абдан чоң акча топтолуп калган. Болжол менен алардын айтуусу боюнча 20 миллиондой. Бирок айрым адамдар үчүн бул 4 үйдүн акчасы болсо, кээ бирлери үчүн бул болгону жөн гана жөнөкөй эле бир майда эле каражат катары көрүшөт. Бирок ошол эле учурда ушундай ишти бүтүрүп аткан жумушчулардын маңдай тери менен тапкан акчасын бербей коюшу, бул дагы өтө чоң бир карапайым адамдарга болгон, жумушчуларга, курулушчуларга болгон кыянаттык деп айтсак болот.
1958 дейт. Шу Советтер Союзунан калган заводтун ичи экен. Завод Советтер Союзунан калган дайын өндүрүүчү же бир административдик имарат. 1958 дейт, көрүп турасыздар. Буну дагы эми эле башташкан экен. Демонтаждап, кайрадан башынан тургузушат. Биз сиздер менен чогуу жалпы эсепти көрсөтүп бердик. Жалпы 1 миллиард 533 миллион 500 миң акча бөлүнгөн. Мамлекет тарабынан, чет өлкөлүк ошо инвесторлор тарабынан. Бирок тилекке каршы акчалар максатын тапкан эмес. Ушундай ортомчу тендер аркылуу уткан деп айтып атышат. Аталган ошо жоопкерчилиги чектелген коом. Бирок кандай болбосун, эми тендер менен утканда дагы атайын бухгалтердик аудит жүргүзүлүп, атайын ошол акчалардын канчасы кайсы жака баратат же кайсы жака кетип атат, атайын ошол бухгалтердин көзөмөлү менен гана бардыгына кол койдуруп, демек акчаны бериш керек болчу. Бирок жөнөкөй гана бир жаранды коюп, ал болгону бир карапайым алдамчы мастер болсо, эми кече өзүңүздөр көрүп тургандай, демек ал өзү каалагандай акчанын дайын оту чыкпайт, мен жооп бербейм деген ушундай жоопкерчиликтен качып, акчаны өзү каалагандай калчап, бирок анын эртең эмне болоруна. Албетте эми бул бир жагынан алып караганда жоопкерчиликтен качуу болушу мүмкүн, бирок биз укук коргоо органдарынан да кайрылып кетебиз. Сөзсүз түрдө чара көрүп, ушул ишти аягына чейин чыгып бересиздер деп. Жумушчулардын биз уккан маалымат боюнча керек болсо ажырашып кеткен үй бүлөлөр дагы болгонун бизге айтышты. Эмне үчүн ошол акыбалга чейин жеткириш керек? Карапайым жумушчуларды кыйнап. Демек, ишти улам бүтүргөндө ошол нерселердин акчасын убагына берип туруш керек болчу. Азыр эми кийинки цехтерге барып сиздерге чагылдырып берели толук. Мамлекетибиз аябай чоң ушул өнүгүү жаатына ошол багыт алгандан кийин, аябай чоң секирик менен өнүгүп аткандан кийин, демек ушундай 90-жылдары каралбай кеткен, ошол атайын иштеп жаткан ошол убактагы азыркы учурда эми 30 жылдан бери жатты булар, бирок ошону жандандыруу иретинде мамлекет тарабынан аябагандай чоң эбегейсиз акча бөлүнгөнү менен, бирок дагы деле биз ошол мамлекеттин өнүгүүсүнө, жалпы өлкөнүн өнүгүү багытына багыт алганына карабай, биз кайра артка тартканыбызды биз далилдеп атабыз. Эгерде ошол ортомчулар тарабынан акча жээлбегенде, же болбосо ошол так акчанын дайын оту аныкталганда, ушундай заводдор ишке берилмек. Бирок тилекке каршы ушинтип жаткан, баягынын таягы кимди ким көрдү, бир жыбайды там басты. Ушундай акыбал тилекке каршы. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Бул кийинки блок, өзүңүздөр көрүп тургандай, бул блокту дагы жасашып бардыгын ичи сыртын эми баштап, үстүн жабылган, үстүнөн бери жапкан. Сүйлөшүү боюнча ар бир бригада өзүнүн жумушун аткарып жатат. Бирок акчанын берилбегендигинин себебинен убактылуу токтотуп кетишиптир. Кийинки цех үстү крышасы жабылып, бардык ичи оңдолуп баштаган. Мына крышасын үстүн башка бирөөлөр жапкан экен. Бул дагы бир объект. Ошол булар бүтүргөн жака тиешелүү. Андан сырткары
кийинки объекти дагы. Жана ошондой эле мастер отурган цехтын бул бурчунда атайын бул жактын жетекчилери үчүн жасалган бир бөлүк, цехтин бир бөлүгү. Көрүп атасыздар. Алдынан бери бардыгын жасап беришиптир. Ошондой деп бизге толук түрдө түшүндүрүп айтып берди. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Андан кийин бул жакты да өздөрү жасап, ичи, сыртын, айнектерин, үстүн бардыгын жасап тапшырышкан. Жок, азыркы учурда жабык, бирок ичин бардыгын бүтүрүшкөн. Өзүңүздөр күбө болуп турасыздар. Кафелден бери басып, üstünden beri cevap veriştir. Жана дагы өзүңүздөр көрүп турган бир объект цех блок. Айнектерин бүт бардыгын салып, üstün жаап, ушундай кылып бүтүрүп берген. Мына. Бул жакта көрүп турасыздар. Сыртын, айнектерин, үстүн бардыгын жаап беришкен. Мына. Ушундай кылып бүтүрүшкөн. Аягында сонун коздук менен ишенич, мээнет менен бүткөн экен, бирок кимдин гана ичи оорубайт. Ушундай жерде иштеп, кийин айлык акысын ала албай калганына мына ушундай. Жана ошондой эле бул объекти дагы үстүн бардыгын бүтүрүп бериптир. Бул объектини дагы азыр ичи ачык болгон болсо биз сиздер менен чогуу кирип бардыгын тааныштырып беребиз. Ушундай бүтүрүп беришиптир. Сыртын, ичин, мына көрүп турасыздар. Акчаны бирок ала алышкан эмес. Жүрүңүздөр анда кийинки объектке баралы.